Чогуу сыйынабыз. Асманды жана жерди жараткан биздин ыйык асмандагы Кудай ыраазыбыз. Бизди куткарып алып, өз балдарыңыз кылып, бул дүйнөдө жашап жаткан учурда ар дайым биз менен чогуу болуп, жардам бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бизге түбөлүк бейишти тартуулап, ар дайым үмүттөнүп жашагандыгыбыз үчүн жардам берген Кудай Ата сизге ыраазыбыз. Бүгүн баардык куткарылган адамдар баарлаша турган жекшемби күнү ушул саатта сиздин эркиңизди таанып билишибиз үчүн азыркы саатта ушул мүнөттөрдө конференция болуп жаткан учуру түштөн кийинки убакытта көптөгөн адамдар пасторлор менен баарлашууга, консультацияга келишет. Аларга акылмандуулукту берип, ушул конференция аркылуу көптөгөн адамдар сизге кайрылып келишине, сизге ыраазычылык билдире турган, сизди даңктай турган конференция болуп, акыркы 7-съездге чейин өзүңүз чогуу болушуңузду суранабыз. Азыр ушул сааттан аягына чейин чогуу болуп, бир гана сиздин эркиңизди таанып билишибиз үчүн жардам бериңиз. Бизди сүйгөн Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Галатиялыктарга жазылган катты чогуу ачабыз. 6-бөлүм 17-18 аяттар. Галатиялыктарга жазылган кат 6-бөлүм 17-18 аятты кыска аяттар, ошондуктан чогуу окуйбуз. Мындан ары эч ким мага кыйынчылык келтирбесин, анткени мен Теңир Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. Бир туугандар, биздин Теңирибиз Ыйса Машаяктын ырайымы силердин рухуңар менен бирге болсун. Аминь. Өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр 6-съезд конференция өтүп жатат. 6-съезд конференциясында 11.382 адам регистрациядан өтүшкөн. Буга чейинки болуп өткөн конференцияларга караганда 1250 адамга көбүрөөк. Кечөөнү мага аябай көп телефон чалуулар болду. Мен азыр конференцияда эмес, лагерде эмес, ушул жерде отурам. Сиздер менен мага телефон чалып аткандарынын себеби менин ден соолугумду сурап коюш үчүн эмес, бизге бөлмө бөлүштүрүп бериңиз деген сураныштар менен телефон чалып жатышат. Анткени кечеги күнү адамдардын саны өтө көп болгондуктан, орун жетишпегендиктен чоң залда да уктап жатышты. Көрүп, сүрөттөр аркылуу да көрө алдым. Андан кийин Үмүт имаратында кичинекей балдардын залына чейин бөлмөлөр бөлүнүп берилди. Ал жакта дагы орундуктар жок, аябай толтура. Кече бүгүн баарлашууга келген адамдардын саны дагы өтө көп. Кечеки күнгө чейин эле 1000ге жакын адам баарлашууга, сүйлөшүүгө келишти. Адамдардын бардыгы өз ишенимин бекемдеп алыш үчүн келип жатышкан. Менимче сөзсүз түрдө 7-съезде дагы мындан дагы көп адамдар келет деп мен ишенем. Балким сиздер 7-съездге келем деп ойлоп жаткансыздар. Мисалы үчүн жатакана боюнча мага ишенип келе берсеңиздер, мен сиздерге жардам бере албайм. Ошондуктан өзүңүздөр билген жериңиздерге барып жатышыңыздар керек болот. Бирок ошончолук биздин бир туугандардын аракети ушунчалык чоң. Түшкү тамактанган адамдардын саны 8500. Кечинде дагы келип жаткан адамдар өтө көп. Бүгүн эрте мененки саатта дагы, азыркы ушул саатта биздин пасторубуз Ли Иоанн пастор куткарылуу сөзүн айтып жаткан учуру. Анан бүгүн баарлашуудан кийин сууга чөмүлдүрүлүү аземи дагы болуп өтөт. Аягына чейин бардыгы жакшы болуш үчүн, Кудайдын батасы болушу үчүн сиздер дагы сыйынып берсеңиздер деп суранып кетет элем. 7-чи акыркы съезд дагы аман эсен жакшы бүтүшсүн деп сиздерден сыйынуу суранычын сурап кетет элем. Ыйса Теңирдин жарааты деген темада бүгүн сүйлөшөлү деп турабыз. 17-аятта мындан ары эч ким мага кыйынчылык келтирбесин, анткени мен Теңир Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. Конференция учурунда көптөгөн сөздөр айтылып жатат. Конференциянын негизги максаты эмнеде? Кандайча адамдарды биз эжитип келе алабыз? Кандайча алар куткарылып калышат? Деген темада сөздөр болот. Анан пасторлор дагы ошого жараша сөздөр менен бөлүшүшөт. Анан азыркы учурда конференция аягына жетип бара жаткан учуру. Анан биз куткарылган адамдар кандайча жашоо менен жашашыбыз керекпиз деген ой жүгүртүүлөр пайда болгондуктан бүгүнкү биздин темабыз Ыйса Теңирдин жарааты деген теманы мен тандап алдым. Анткени куткарылган адам катары биз кандайча татыктуу жашоо менен бул дүйнөдө жашашыбыз керек экендиги дагы өтө маанилүү. Ыйсанын жарааты. Жараат деген сөз грек тилинен алынганда стигма деген сөздү билдирет. Ал сөздү маанисин деле билүүнүн кереги жок, бирок негизги
темасын, маанисин карап көрө турган болсок, бул чоочун деген мааниге, андан сырткары тамга же болбосо белги деген дагы мааниге ээ. Билесиздер, мисалы үчүн драмаларда, эски кинолордо адамдарга, кулдарга сен мага таандыксың деген мааниде ал адамга белги коюп коюшкан элек. Кулдарга адамдын денесине белги коюлуш үчүн от менен мөөр баскан сыяктуудай ошол белгини билдирет. Мисалы үчүн ат боло турган болсо, ат кожоюнга таандык экендигин билдириши үчүн, менин менчигим дегенди билдириши үчүн ал аттын денесине эн тамгасы менен басып коюшкан элек. Балким ушул материалдарды же болбосо кинолордон дагы көргөн болушуңуздар керек. Бирок малдарга, жаныбарларга эмес, адамдардын денесине калтырылган жараат. Тамга белги, буга чейин айтып кеткендей, малдардын, жаныбарлардын денесине кожоюнга таандык деген белги катары коюлган сүрөттөр же болбосо эн тамгасы эле. Ал эми элчи Павыл айтат: мындан ары эч ким мага кыйынчылык келтирбесин, анткени мен Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. Элчи Павыл өзүнүн денесинде калтырылган нерсе бул Ыйсанын жарааты, Ыйсанын белгиси же болбосо эн тамгасы деп айтып келген элек. Элчи Павыл өзүнүн жеке жашоосунда Ыйсанын өзгөчө белгиси калтырылды деген маани кандай сөздү билдирет? Өзүнүн жашоосунда көптөгөн ишенимди күбөлөндүргөн сөздөр бар. Анткени элчи Павылдын жашоосун карап көрө турган болсок, канчалаган ооруга чалдыккан эле, канчалаган куугунтукта калды эле. Ошол нерселердин баардыгы анын жашоосунда күбөлөндүрүү же болбосо белги катары калтырылган. Бирок андан дагы маанилүүсү элчи Павылдын жашоосунда Ыйса Машаякка таандык адам экендиги жөнүндө күбөлөндүрүү калтырылган. Элчи Павылдын жашоосу, Ыйса Машаяк менен болгон жашоосу, ошол кыйынчылыктарга карабастан Ыйса Машаяк менен аягына чейин чогуу болгон белги катары чындыгында денесинде белги катары калды деген сөз дагы бар. Бирок андан дагы кенен мааниси бул жараат калтырылган. Элчи Павыл айтат: менин денемде, менин жашоомдо Ыйса менен чогуу болгон убактымдын белгиси бар. Бул сөздүн мааниси эмне деп ойлойсуздар? Элчи Павыл өзүнүн жашоосу толук Ыйса Машаяк менен байланыш болгондугу жөнүндө мактануу менен айтат. Биз кээ бир учурда бир адамдарга көз арткан учурларыбыз өтө көп. Кайсыл адамга көз артабыз? Ыйса Машаяк айга чыгачка кадалганда эки тарабынан эки каракчы адам болгон эле. Кээ бир адамдар мындайча ойлойт: бул адамга аябай жакшы болду, анткени ал өзү каалашынча жашады, жыргады, чардады, бирок Ыйса Машаяк аны бейишке алып кетти деп ойлогон адамдар дагы бар. Мен да убагында ошол адамга, ошол каракчыга көз артканмын. Эмне үчүн? Анткени бул дүйнөдө ушунчалык ыңгайлуу жашоо менен жашаган, өзү каалаган нерсенин баардыгын аткарган, күнөөнү каалашынча кетирген дагы өлөт бул дүйнөдө. Өлөрүнүн астында Ыйса Машаяк менен түздөн түз бейишке кетип калган. Бул аябай эле жакшы нерсе эмеспи? Сиздердин араңыздарда да ушундай ойлогон адам барбы? Менимче бар. Кээ бир адамдар ушуга таянып, окшошуп жашап келаткан адамдар дагы бар. Эмне үчүн?
Биз бейишке барганда ал каракчы менен дагы чогуу жолугушабыз. Сизге азыр бардыгы жагып жатабы? Албетте бейишке келгени жагат. Бирок ал каракчы сөзсүз түрдө бизге мындайча жооп берет. Мен куткарылдым, азыр бейиште турам. Бирок бул дүйнөдө жашап жаткан учурда Ыйса Машаяк менен болбогон убактым, бир дагы жашоомду ага арнай албагандыгым өтө өкүнүчтүү. Мен жөн гана бейишке гана келе алдым. Ырайымдын негизинде мага окшогон каракчы, кылмышкер бейишке келгени албетте жакшы, бирок эч кандай даңкка ээ эмес. Мисалы үчүн бирөө сыйлык алып атса, сиздер ага кол чаап эле отурсаңыздар жакшыбы? Мен үчүн жаман. Азыркы учурда Олимпиада оюндары болуп жаткан учуру, Олимпиадага катыша ала турган спортсмендерге мүмкүнчүлүк берген учурда адамдардын бардыгы башкалар алтын медаль, күмүш медаль, коло медаль алып жаткан учурда башка адамдар ага карата жөн гана кол чаап отура турган болсо ал бактылуу боло алабы? Албетте, Олимпиадага катышуу бул өтө эле чоң даңк. Эгерде Олимпиадага катышкан болсо, мейли алтын медалга болбосо дагы, жок дегенде кийинки медальга же болбосо ошол трибунага чыга ала турган адам болушу керек. Бизден деле Ыйсанын каалаган нерсеси так ушул. Айкаш-чыгашта кадалган учурда Ыйса менен чогуу жанында кадалган кылмышкердин бирөөсү куткарылат дагы, анан бейишке барат. Кудай албетте бардыгыбыздын бейишке келүүбүздү каалайт. Бирок ал кылмышкерге окшоп эч бир сыйлыкка ээ болбостон, бейишке барбастан, бул дүйнөдө татыктуу жашоо менен жашообузду каалайт. Бул дүйнөдө биз жакшы бир жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишишибиз керекпиз. Ал үчүн биринчиден мектепти жакшы бүтүшүбүз керекпиз, жакшы университетке, жакшы жумушка орношуп, андан кийин бай болуп жашаганга. Анткени коомдо жашоо бизди ушул нерсеге үйрөтөт. Анда бул дүйнөдө адам биринчи орунга ээ болгондо гана адам болуп эсептелеби? Экинчи орунга ээ болгон адамдар адам эмеспи? Ар бир адамдын жеке жашоосу, бардык адамдар бири-бирине окшош боло береби? Мисалы үчүн, товарлар бири-бирине окшош. Бир товар заводдон чыгат, буюм чыгарылат, канча миллиондогон даана чыгарылат, бирок автор жасаган нерсе менен эч качан аны окшош кылып жасабайт. Биз Кудай жасаган, анын жаратылуу адам катары бизди жараткан адамдарбыз. Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга ээ болушубуз үчүн эң бактылуу адамдардан болуп, андан кийин Теңир менен жолугушуубузду Кудай өзү каалайт. Сыйлыкка байланыш болгон, даңкка байланыш болгон сөздөр. Куткарылууну биз ырайым аркылуу алабыз. Эч нерсе кылбастан Кудайдын ырайымы аркылуу. Ишенген адамга, ишеними бар адамга Ыйса Теңир аркылуу бардыгына бирдей куткарылууну тартуулаган. Ошондуктан куткарылуу бул ырайым, ал эмес сыйлык, даңк ар бир адамдын жашоосуна жараша берилет. Иштегени башка болуп, бирок сыйлыгы бир боло турган болсо, анда бул адилетсиздик болуп калат. Даңк эч качан окшош болбойт. Анткени
Теңирдин көз карашы боюнча ким көп иштеген болсо, көп эмгек жасаган болсо, ошол өзүнүн кылган ишине жараша сыйлыгын, даңкын ала алат. Азыркы биздин жашоодо жаштар эмнени каалашат? Жаштардын нааразы болгон нерсеси бул адилетсиз жашоо. Адилетсиздик жүрөгүңүздөрдө орносо, сиздер оомейин деп айта аласыздарбы? Албетте жок. Биз эмнени каалайбыз? Адилеттүү болушун каалайбыз. Руханий жашоодо эң эле адилеттүү нерсе эмне? Ар бир адамга иштерине жараша берилген сыйлыгы. Адам кандай иш кылбасын, ошого жараша Кудайдын сыйлыгы берилет. Ошондо гана адилеттүү Кудай өз ишин аткарган болот. Элчи Павыл өзүнүн жүрөгүндө жөнөкөй сөз менен айтканда, биз Теңир менен болгон жашообуз болушу керек дейт. Мисалы үчүн сиздер жумушта куткарылган адам катары, машаякчы катары жашаганга сиздер үчүн оңойбу же кыйынбы? Сиздерден сурап кетет элем. Уборка кылып жашаганыбыз оңойбу же машаякчы катары жашаганыбыз оңойбу? Албетте, уборка кылып, тазалап жашаганыбыз оңоюраак. Мисалы, жумуш орунда, же болбосо мектепте, үй бүлөдө, балдардын астында, аял күйөөсүнүн астында жөн эле жашоо бул оңой. Анткени биз өзүбүздүн денебиздин каалоосун аткарып, ыңгайлуу жашоого умтулабыз. Ал эми чыныгы сөз менен жашашыбыз үчүн бул оңой нерсе эмес. Мен дагы куткарылганда бир жумушта иштеп жаткан учурум эле машаякчы катары жашаш үчүн мен үчүн деле өтө кыйын болду. Куткарылган адам катары мектепте татыктуу жашоо менен жашаш бул оңой нерсе эмес. Ата-эне болуп туруп өзүбүздүн балдарыбызды туура тарбиялаганыбыз, же болбосо балдары ата-энесине баш ийип жашаганы дагы оңой эмес. Биздин бир туугандар, сиздер ачык айтсаңыздарчы, сиздер ата-энеңиздерге мамиле кылганыңыз оңой, бирок кайната, кайненеге мамиле кылганыңыз кыйыныраак. Мен буну өтө жакшы билем. Азыр менин жалгыз балам бар, кайната боло элекмин. Бирок карасам, келиндердин өзүнүн кайнене кайнатасына нааразычылыгы өтө көп. Ал адамдык сапат, жөн гана адамдык сапат, мүнөз ошол. Күйөө балдарга деле, тиешелүү эркектерге деле алар өздөрүнүн кайната кайненесине кызмат кылуу оңой деп ойлойсуздарбы? Анын ата-энеси өзүнө жакыныраак болот. Ал адамдык сапат, же болбосо мүнөз ошол деп айтсак болот. Бирок ошол мүнөздү, сапатты жеңип, сөз боюнча иш жүзүндө аткаруу бул оңой нерсе эмес. Бирок биз сөзгө байлана турган болсок, ыйык рухтун жетеги менен жашай турган болсок, анда чыныгы машаякчынын жашоосу менен жашашыбыз үчүн күн сайын күрөшүшүбүз керекпиз. Күн сайын Машаяк Ыйсанын жыпар жыты мен аркылуу чыгышы үчүн күн сайын мен күрөшүп жашашым керекмин. Анткени мен аркылуу, менин кылган иштерим аркылуу адамдар Машаякка кайрылып келиши керек. Мен качан үй бүлөдө болобу, жумуш орунда болобу, башка жакта болобу, Машаякчын жашоосу менен жашаганда гана мен аркылуу көптөгөн адамдар Кудайга кайтып келе алат. Ал нерсе оңой нерсе эмес. Чындыгында ал биз үчүн өтө керек нерсе.
Жакынкы арада Олимпиада оюндары болуп өттү. Мен конференцияда болуп жаткандыктан биздин мамлекеттен канча адам медаль алышты мен биле алган жокмун. Анан кийин интернеттен карасам, биздин бир спортсмен дзюдо боюнча алтын медаль алыптыр. Андан кийин анын интервьюсу дагы бар экен, 8 минуталык интервьюсу. Анан аны көрдүм. Ал спортсмен өзүнүн интервьюсунда эмне деп сөз айтат? Тэквондо боюнча 24 күрөштү басып өткөндөн кийин гана ушул жеңишке жете алдым. Алтын медалды алдым дейт. 10 жыл аралыгында. Мага да кызык болгондуктан ошол интервьюну көрөйүн деп чечтим. Буга чейин ал спортсменди дагы таанычу деле эмесмин. Анан бир журналист ал спортсменден сурайт: "Сиз ушул алтын медальга жете алдыңыз. Ар дайым буга чейин жеңишке умтулуп келген элеңиз. Анан жыйынтыгында ушул жеңишке жетиштиңиз дегенде, балким сиздин тагдырыңыз ушундай болуп калгандыр" дегенде ал спортсмен эмне деп жооп берет? "Жок, бул тагдырга байланыш эмес, бул менин үзгүлтүксүз кылган иш аракетим. Анткени машыгууну бир күндүн ичинде 8.000-ден 10.000-ге жакын машыкканмын. Анткени 10.000 деген цифра мен үчүн өтө белгилүү. Анткени мен жумушта иштеп жаткан учурда дагы 10.000, 20.000 деген тест экспертизаларды кылган учурлар өтө көп болгон. 10.000 эмес, жок дегенде колуңуз менен мындай башыктырып көрсөңүз, 10.000 эмес, бир нече жолу колуңуз ооруп баштайт. Бирок бул спортсмен эмне деп жооп берет? Ал ушунчалык чарчагандыктан уйкуга баткан учурда эртеңки күн келбеле койсо экен деген. Эртеңки күн келерине дагы коркуп жашаган эле. Анткени денеси ушунчалык чарчагандыктан, бирок качан ал алтын медальга жеткенде баардык кыйынчылыктарды унутуп койду. Мен буга чейин айтып кеттим, чыныгы жашоо менен жашаш үчүн бул оңой нерсе эмес деп. Чыныгы Машаяктын сөзүн аткарып жашаган адамдар кубанычка ээ болушат. Ыйса менен жолуккан учурда буга чейин башынан өткөргөн азап, кайгы, чарчаган нерселердин баардыгы унутулат. Сеул университетине тапшырган студент буга чейин канчалык кыйынчылык башынан өткөрүлдү, анын баардыгын оңой унутат. Анткени ал дипломун колуна алган учурдан баштап баардык азап, кайгысы унутулат дагы өтө бактылуу адам болуп калат. Элчи Павел мындайча сөздөрдү айтат. Галатиялыктар 6-бөлүм 17-аят. Мындан ары эч ким мага кыйынчылык келтирбесин, анткени мен Теңир Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрөм. Элчи Павел өзүнүн денесинде Ыйсанын жараатын алып жүрөм деген сөз эмнени билдирет? 2-Корунтуктар 11-бөлүм. Арт жакты көздөй ачсаңыздар, 2-Корунтуктар 11-бөлүм 22-аят. Мен окуп берейин сиздерге. 22-аяттан баштап. Алар еврейби? Мен да евреймин. Алар исраилдыктарбы? Мен да исраилдыкмын. Алар Ыбрайымдын урпактарыбы? Мен да урпагымын. Алар Машаяктын кызматчыларыбы? Акылсыз адамдай айтайын, мен кызматчыдан да жогорумун. Мен аларга караганда көп эмгектендим, көп жолу жарадар болдум, түрмөгө көп түштүм, көп жолу өлүмдөн калдым.
Жүйүттөрдөн 5 жолу 39-дан камчы жедим, 3 жолу таяк менен сабашты, 1 жолу ташбаранга алышты, 3 жолу кеме кырсыгына учурадым, 1 күн 1 түн деңизде калдым, көп жолу сапарга чыгып, дарыялардын үстүндө, шаарда, чөлдө, деңиз үстүндө коркунучка дуушар болдум. Каракчылар, уурулаштарым, бутпарастар, жалган бир туугандар коркунуч туудурушту. Эмгектендим, кыйналдым, көп жолу уйкудан калдым, ачка калдым, суусадым, көп жолу орозо кармадым, суукка калдым, кийимсиз калдым. 28-ти чогуу окуйбуз. Мындан тышкары мага адамдар күн сайын агылып келип турушат. Бардык жыйындар үчүн кам көрөм. Элчи Павыл буга чейин кандайча Ыйсага кызмат кыла алды, ошол жөнүндө кенен жазылат. Чындыгында биз жашап жатып кандайча иштерди кылдык, кандайча азаптарды башыбыздан өткөрдүк деген сөз адамдарга жакшы көрүнүш катары көрүнүшү мүмкүн эмес. Бирок Кудайдын астында мен муну кылдым, тигини кылдым деп мактана алабызбы? Кудай, билесизби, ушул иштерди аткарыш үчүн мен канча азапты башыман өткөрдүм. Мен дагы Ыйсанын жара атын өз денемде алып жүрөм. Азыр экрандан сиздерге көрүнүп атабы же билбейм. 5 съезд өткөнгө чейин бир күн уктабай конференция лагерде жүрдүк. Азыр карасаңыздар, 2 көзүмдүн астында бир нерсе чыкты. Биринчи жолу ушундай көзүмө чыгып атат. Эртең менен карасам, көзүм да ооруйт. Бир жума бою оорубаганга аракет кылдым. Бүгүн сиздин астыңыздарга келиш үчүн. Бирок мен эч качан мактангым келбейт, анткени биз аркылуу Кудай өзүнүн ишин иш жүзүндө аткарды. Мен эле эмес, конференцияда чарчап чалыккандар, ооруга чалдыккан адамдар дагы өтө көп. Бир аз чарчап калган адамдар дагы азыр залда көп отурушат. Эмне үчүн бул дүйнөдө деңизге барып эс алгандан кийин ушундай жарааттар пайда болдубу? Албетте жок. Биз Ыйса Машаяктын ишин аткарганыбыз үчүн башка адамдардын бардыгы мейли аны түшүнбөсүн, билбесин. Бирок бизди түшүнө ала турган, биздин кыйынчылыктарды көрө ала турган биздин Теңир бар. Теңир, билесиңби, мен канчалаган азаптарды башыман өткөрдүм. Адамдар алардын бардыгын түшүнбөйт, көрө албайт. Бирок мен чарчасам да ушул иштерди сен үчүн аткара алдым. Элчи Павылдын айткан сөздөрүн карасаңыздар. Корунттагы бир туугандар элчи Павылга карата түшүнбөстүктөр пайда болгон. Корунттагы бир туугандарга эмне үчүн элчи Павыл мындай сөздөрдү айтып жатат? Корунт шаары Грецияда жайгашкан эле. Греция жарым аралында, чокусунда жайгашкан шаар. Эки жагынан 2 деңиз курчап жүргандай, мындай кичинекей эле жерде. Корунт шаары өтө чоң ролду аткарган бай шаар элек. Көптөгөн адамдар ушул Корунт шаарына чогулушкан, ошол учурда күнөө көп болгон эле. Элчи Павыл ошол жерге барат, жакшы кабарды таркатат, куткарылган адамдар да пайда болот. Ал жердин адамдары бай болушкан, билимдүү болушкан. Анан элчи Павылды алар элчи катары кабыл алышкан эмес. Бул адам өз кызыкчылыгы үчүн жашап жаткан адам деп аны куугунтукка да алышкан. Ошол себептерден 1-2 Корунттуктар китебин катын жазган. Көптөгөн
жаман маанидеги сөздөр айтылган, анткени ошону кандайча оңдоп, ашкерелеп, аларды Кудайдын сөзү менен оңдой алам деген максатта жазылган экинчи кат, 2 Корунтуктар 11 бөлүмдө. Корунттагы бир туугандарга башка жерлерде ал сөздү айткан эмес элчи Павыл. Бир гана Корунттагы бир туугандарга кайрылып айтат: мен дагы Машаяк үчүн мындай жашоо менен жашап өткөм. Эмгектендим, кыйналдым. Башка элчилерге салыштырмалуу көбүрөөк эмгектендим, көп кыйналдым, түрмөгө отурдум. Мени көп жолу ташбаранга алышты. Кырсыкка учурадым, деңизде де калдым. Шаарда, чөлдө, деңиз үстүндө коркунучтуга дуушар болдум. Ушул катты кабыл алып жаткан силер үчүн дагы азыркы саатта сыйынып жатам, дейт элчи Павыл. Бул канчалык кан төгүлгөн элчи Павылдын күбөлөндүрүүсү. Адамдар түшүнбөсө дагы Теңир түшүнөбү? Албетте түшүнөт, көрүп турат. Чындыгында биз жакшы кабарды таркаткандыгыбыз үчүн куугунтукталсак да, элчи Павылга окшоп куугунтукталган болобузбу? Жок. Биздин куугунтуктар, биздин кыйынчылыктарыбызды, коркунучтарыбызды элчи Павылдын башынан өткөн нерселер менен салыштырууга мүмкүн эмес. Бирок биз ошого карабастан элчи Павылдын артынан ээрчип бара турган адамдарбыз. Чындыгында элчи Павыл адамдык көз караш менен караганда өтө акылдуу, өтө билимдүү адам эле. Филиппиликтерге жазылган кат 3 бөлүм 5 аят, 5-6 аяттарды чогуу окуйбуз. 8 күнү сүннөткө отургузулганмын. Израиль тукумунун Бенжамин уруусунанмын. Еврейден чыккан евреймин. Окутуу боюнча фарисеймин. Кызганчаактык жагынан жыйынды куугунтуктоочумун. Мыйзамдын негизиндеги адилеттик боюнча кемчиликсизмин. Чыныгы жүйүт эле. Эмне үчүн? Анткени жүйүттөр үчүн санжыра өтө маанилүү эле. Сүннөткө отургузулганмын. Жүйүттөр сүннөткө отургузулган эле. Еврейлердин ичинен евреймин. Окутуу боюнча фарисеймин. Кызганчаактык жагынан жыйынды куугунтуктоочумун. Жүйүттөрдүн ичинен чыныгы жүйүт эле. Дагы бир кошумча нерсе айта кете турган болсок, төрөлгөндөн баштап Рим империясынын жарандыкка ээ болгон адам эле. Элчилердин иштери 22 бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Элчилердин иштери 22 бөлүм 3 аят. Үчүнчү аятты мен окуп берейин. Мен жүйүтмүн. Киликиянын Тарс шаарында туулгам, бирок Иерусалимде Гамалиэлдин кол астында тарбиялангам. Андан ата-бабаларыбыздын мыйзамын тырышчаактык менен үйрөнүп, Кудайга силер сыяктуу эле берилип кызмат кылчумун. Гамалиэлдин кол астында тарбияланганмын. 25 аятты дагы окуйбуз. 25 аяттан баштап. Анан аны сабоо үчүн кайыш курлар менен байлап салышты. Ошондо Павыл жанында турган 100 башыдан: силерге Римдин атуулун соттун өкүмүсүз эле сабаганга болобу деп сурады. 100 башы муну укканда 1000 башыга барып: сен эмне кылганы жатасың? Бул адам Римдин атуулу экен, деди. Ошондо 1000 башы Павылдын жанына келип:
Чогуу окуйбуз. Сен Римдин атуулусуңбу деп сурады. Ал ага ооба деп жооп берди. Еврейлердин евреи болгон элчи Павел, бирок анын төрөлгөн жери Израиль жери эмес, Киликия Тарс шаары. Ошол учурда бардык нерсе Рим империясы аркылуу өткөн эле. Эң эле чоң мамлекет, держава, империя бул Рим империясы эле. Африка континентинде жайгашкан Александрия. Киликиянын Тарс шаары. Анан Филиппияга окшогон чоң шаар бар эле. Киликия бул азыркы учурдагы Турцияны билдирет. Өтө чоң шаар эле. Элчи Павел төрөлгөндөн баштап эле эң чоң Тарс шаарында төрөлөт дагы Рим империясынын атуулу деп аталат. Андан сырткары элчи Павел төрөлгөндөн баштап чоңойгонго чейин Гамалиэлдин кол астында тарбияланган, билимге ээ болгон. Буга үлгү катары, мисал катары салыштырып кетиш үчүн сиздерге мындайча түшүндүрмө бере кетейин. Кореядагы төрөлгөн адам, бирок Американын жарандыгына ээ. Гарвард университетинде окуган адам. Кээ бир адамдар эмне болуптур андан Американын жарандыгына ээ болсок дегендер дагы бар. Бирок жүйүт болуп туруп Рим империясынын жараны же болбосо атуулу болуу бул оңой нерсе эмес эле. Жыйынды куугунтукташ үчүн эң биринчи алдыңкы орундарда турган адам эле. Биздин ичибиз оорушу мүмкүн. Элчи Павелди карап, анын жетишкен ийгиликтерин көрүп, бирок ошого карабастан элчи Павел эмнеге ээ эле? Кудайдын астындагы болгон түз жүрөгү, таза жүрөгү. Элчи Павел эмне деп айтат? Элчилердин иштери 23-бөлүм 1-аят. Чогуу окуйбуз. Павел Синедрионду карап, агайын туугандар, мен ушул күнгө чейин Кудай алдында таза абийир менен жашап келдим деди. Элчи Павел эмне үчүн бул сөздөрдү айткан? Анткени ал куткарылган адам эле. Руханий жашоо менен жашаш үчүн жүйүттөрдүн алдында туруп жар салган сөзү. Агайын туугандар, мен ушул күнгө чейин Кудай алдында бардык иштерде таза абийир менен жашап келдим. Кимге кызмат кылып? Кудайга кызмат кылып. Бул сөз да чындык. Элчи Павел башында жыйынды куугунтуктаган Степан Диаканды өлтүрүп жаткан учурда дагы ал биринчи орунда туруп кадал ташбаранга алынсын деп өзү коштоп турган адамдардын бири эле. Эми Кудайдын астында жашаган адам болгондуктан Кудай кайсыл адамдарды көрүп турат? Чындыгында Кудайды издеген адам, Кудай үчүн өзүнүн жүрөгүн арнаган адамдарды Кудай издейт жана аларды билип карап турат. Ошол адамдардын бири бул элчи Павел эле. Элчи Павел бутпарастарга жакшы кабарды таркатыш үчүн татыктуу адам катары ал колдонулган. Эмне үчүн? Бутпарастар үчүн элчи Павелди колдонгон эле. Элчи Павелдин азыркы учурда кылып жаткан иштерин карап көрүңүздөрчү. Биринчиден,
Биринчиден, ал жыйынга каршы куугунтуктаган адам эле, бирок анын жүрөгү, тырышчаактыгы Кудайга карата бар беле же жок беле? Анын жүрөгү таза, Кудайга тырышчаактыгы бар эле, бирок эмне чындык, эмне жалган экендигин ал айырмалап биле элек болгондуктан. Ыйса Машаяк экендигин биле албагандыгы үчүн. Ошондуктан элчи Павыл Дамаск шаарына бара жаткан учурда жарыктын астында ага пайда болот. Павыл адан сурайт, сен кимсиң дегенде, сен куугунтуктаган теңирмин. Ошондо анын көздөрү көрбөй калат. Адамдар аны ээрчитип Дамаскта жайгашкан Анания пайгамбарга алып келишет. Дамаск шаарына дагы мен барып көргөнмүн. Адамдар элчи Павылды ээрчитип, ошол Ананияга алып келишет. Анания кайрылып айтат, жыйынга каршы куугунтук чыгарган адам кандайча биз тарапка келе жатат деп. Элчи Павыл куткарылууга ээ болот. Ошол учурда анын көзүнөн эмне алынат? Ошол учурда караңгыдан арылган элчи Павыл эмнени түшүнөт? Менде тырышчаактык бар эле, бирок чыныгы ишеним жок экен. Мен куугунтуктаган Ыйса ал чыныгы Машаяк экен. Менин элим, менин жерим күтүп турган бул Ыйса Машаяк экен. Ошол сааттан баштап элчи Павыл бүт адамдарга жакшы кабар сөзүн жарыялап баштайт. Жүйүттөр, башка адамдар дагы аны куугунтуктаганга, ташбаранга алууга аракет кылышат. Бирок ал жактан элчи Павыл качып кетет. Азыр Сирияга, Дамаск жерине барганга оңой эмес. Бирок чындыгында ал Дамаск шаары дагы сакталган. Элчи Павыл ошол Дамаск шаарынан өзү эрдик менен ал жактан кутулуп чыгыш үчүн качып чыгат. Анткени Кудай элчи Павылды каратта, бул менин колдоно турган, жакшы кабарды тарката турган идишимин. Мен колдоно турган идиш ушул деп аны карата көрсөтүп айтат. Ар дайым мыйзам боюнча Рим жарандыгына ээ болгон адамдар эч бир нерсени айтууга укугу жок элек. Элчи Ыйса Машаяк айкаш чыгачын көтөрүп басып бара жаткан учурда, ал улам жолунан кулаган учурда Рим мыйзамы боюнча башка аскерге айтат, барып дагы ордунан тургуз дегенде. Мыйзам боюнча Римдик адам ордунан тургуз, жардам бер дегенде башка адамдар сөзсүз түрдө анын сөзүн угушу керек эле, аткарышы керек эле. Анткени мыйзам ошондой нерсеге чакырган. Ошол мыйзам далилдеп берген эле. Рим атуулу деп аталган адам бул өзгөчө бийликке ээ болгон адам эле. Анан элчи Павыл грек тилинде да, еврей тилинде дагы өтө жакшы сүйлөгөн. Азыркы учурда
корей тилинде дагы, англис тилинде дагы өтө жакшы сүйлөгөн адам деп айтсак болот. Мен күн сайын тил үйрөнөм деп аракет кылам, бирок бат эле унутуп калам. Англис тилин билем, автобуска отурганда эмне деп айтыш керек, бир буюмдарды сатып алганда керектелүүчү сөздөрдү айта алам, бирок андан аркысын мен билбейм. Мен жумушта иштеп жаткан учурда башка чет мамлекеттик адамдар менен жолугушканда ооба, рахмат, кубанычтамын дегенди айтам, андан аркысы эсиме да келбейт. Туура эмес сүйлөсөк дагы болот, бирок элчи Павыл ал жагынан эч бир кемчилиги жок адам эле. Римде канчалаган мамлекеттер бар эле. Рим империясы канчалаган мамлекет өзүнө каратып алган эле. Ошол элдердин бардыгына мыйзамдын чегинде, мыйзамга таянуу менен жакшы кабар сөзүн жеткирген эле. Ал үчүн элчи Павыл канчалык билими чоң эле, билими терең эле. Кудай өзүнүн идиши катары аны колдонгон эле. Элчи Павылдын жүрөгүндө Кудай теңир орун алган эле. Элчи Павылдын биз үчүн калтырган 3 негизги сөзүн чогуу карай кетели. Биринчиси Элчилер иштери 20-бөлүм 24-аят. Чогуу окуйбуз. Бирок мен эч нерсеге карабаймын жана өз өмүрүмдө эч аябаймын. Алдымда турган жарышты жана Теңир Ыйса тапшырган кызматты, Кудайдын ырайымы жөнүндөгү жакшы кабарды таратуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. Кудайдын ырайымы жөнүндөгү жакшы кабарды таратуу ишин кубаныч менен аткарам. Теңирден кабыл алган ошол ишти, кандай иш? Кудайдын ырайымы жөнүндөгү жакшы кабар сөзүн таркатуу ишин ал кабыл алган. Буга чейин ал күнөөкөрлөрдүн биринчиси эле, тозокко бара турган адамдардын эң биринчи орунунда турган адам эле. Жыйынды куугунтуктаган адам эле. Бирок өзү куткарылып калганы, элчи болуп калганы дагы бир гана Кудайдын ырайымынын негизинде. Мага да ушул кызмат тапшырылып берилди. Элчи Павыл башка адамдарды кыдырып, өз өмүрүмдү эч аябастан алдымда турган жарышты мага тапшырып берген Ыйса Машаяктын кызматын аткарыш үчүн кылдым. Ал өлүмдөн да корккон эмес эле. Колдон келген бүт күч аракетин жумшап, кээ бир учурда ошол жакшы кабар ишин таркатыш үчүн көптөгөн куугунтуктарга ээ болгон эле, көптөгөн ташбаранга алынган эле, кеме кырсыгына учураган, ачкада калган, суусаган, уйкудан калган, суукта калган, кийимсиз калган. Бирок элчи Павылдын жүрөгүндө Кудай тапшырып берген маанилүү кызмат бар экендигин туура түшүнгөн эле. Элчи Павылдын жүрөгүндө эмне пайда болду деп ойлойсуздар? Ыйса Машаяк менен чогуу болгон убактысы канчалык сыйынган болсо, ошол сыйынуунун бардыгын угуп аткарып берген Теңир. Аны соороткон Кудайдын сөздөрү, бир туугандар ишениминде бекемделип бактылуу болгон жашоосу. Конференция учурунда бир туугандар менен баарлашып сүйлөшүп отурганда сиздер бактылуу болдуңуздарбы же жокпу? Мен конференция учурунда семирип кеттим. Анткени күн сайын мага тамак алып беришти, күн сайын тамак жеп аттым. Анан бир күндүн ичинде кайра эле арыктап кеттим. Эң эле бактылуу адам
Бул куткарылган адам, Машаяк менен чогуу жашаган адам. Бул дүйнөдө кайсыл адамдар менен ылайыкташып биз каткыра алабыз, кубанычка бөлөнүп жашай алабыз. Элчи Павыл ошол ишти аткардым деп айтат. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм 13-14 чогуу окуйбуз. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону арттагыны унутуп, алдыга умтулам. Максатыма Кудайдын Машаяк Ыйса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. Бир тууган деген сөз шунчалык сонун сөз, керемет сөз, билесиздерби? Биздин группада дагы бир туугандарга мындай сөздөрдү көп колдонгонмун. Конференцияда көптөгөн адамдарды жолуктурабыз 1 жыл бою. Анан акырын сурайт шыбырап, тигил бир тууган жөнөкөй эле бир тууганбы же диаконбу, же бир чоң кызматчыбы? Бул диакон экен. Бул бир тууган экен. Бул жетектөөчү бир тууган экен. Мен өзүм ушул сөздөрдү угуп жаткан учурда бир тууган деген сөз кызматка ээ болбогон жөнөкөй эле бир тууганды биз бир тууган деп айтабызбы? Албетте жок. Кызматка ээ болгондуктан кээ бир адамдарды пастор деп айтабыз, бирөөлөрдү насатчы деп айтабыз, бирөөлөрдү жооптуу кызматкер деп айтабыз. Бирок Кудайдын астында бардыгыбыз бирдей куткарылган бир туугандарбыз. Ошол бир тууган деген сөз өтө керемет сөз. Анткени ал адамды да Кудай өзүнүн улуу канын төгүп сатып алган, кун төлөп сатып алган адамдар. Бул дүйнөдө бир тууган деген сөздөн башка артык сонун сөз барбы? Кызматы бар адамдарды гана биз бир тууган деп айтууга укугубуз жок. Анткени ар бир тууган бул өтө маанилүү. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Кылган иштеримдин бардыгын унуттум. Эми алдыга умтулам. Максатыма Кудайдын Машаяк Ыйса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. Элчи Павыл эмне үчүн жашап жатам дейт? Сыйлык үчүн. Ошол сыйлык үчүн умтулуп жашаган элчи Павыл өлөрүнүн астында мындайча дагы маанилүү сөздөрдү калтырып кеткен. Тиметейге жазылган 2-кат 4-бөлүм 6-7-8 аяттарды мен окуп берейин. 2 Тиметей 4-бөлүм 6-7-8. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эле эмес, анын келишимин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. Мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Өзүнүн жашоосунда эң эле акыркы китеп катары жазылган китеп бул 2 Тиметей китеби. Римге барганга чейин мен дагы Римге барып көргөнмүн. Ошо Римде барган учурда эң эле көрүүнү каалаган нерсе бул 3 нерсе эле.
Биздин замандын 70-жылында Иерусалим шаарын талкаланган Тит императору. Ал тургузган чеп дагы бар, дубал дагы бар. Ошол шаарды, ошол чепти көргүм келген эле. Анан экинчиси жарыкты дагы көрө албастан үңкүрдүн астында ишенимин сактап жашаган бир туугандар. Анан үчүнчүсү ошол элчи Павыл өлтүрүлгөн жер. Элчи Павыл Рим атуулу жараны болгондуктан анын башы алынып өлтүрүлгөн. Элчи Петр дагы. Ал Рим жараны атуулу болбогондуктан элчи Петр айкаш-чыгачка өйдөдөн ылдый карап асылып өлтүрүлгөн. Элчи Павылдын башы алынып өлтүрүлгөн. Ошол баш алынса, эмне чыгат? Кан чыгат. Элчи Павыл өзүнүн ушундай өлө тургандыгын билип айтат: мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Азыр менин каным төгүлөт. Мен бул дүйнө менен коштошом. Менин өлүмүм мага жакындап калды. Өзүнүн ысык каны төгүлө тургандыгын ал сүрөттөйт. Анан эмне деп айтат? Мен күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Сиздер ушул сөздөрдү укканда жүрөгүңүздөрдө мындай ысык сезимдер пайда болбойбу? Мен өмүр бою ушул күрөш менен күрөшүп келдим. Ошол жарыштын аягына чейин чыктым. Эми мен ишенимди эмне кылдым дейт? Сактадым. Ушул жерде сөз угуп жаткан бардык биздин бир туугандар, ушул күбөлөндүрүү сөзү сиздин жашооңузда дагы болушун каалайм. Кээ бир адамдар бул дүйнөгө берилип, акчага берилип, ыңгайлуу жашоого берилип, Ыйсадан кетип калган адамдар дагы аз эмес. Эми элчи Павыл айтат: мына ушундай жашаган мен үчүн адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Рим империясы учурунда жеңишке ээ болгон адамдын башына тааж кийгизишкен. Азыркы учурдагы алтын медаль. Эми мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Менин ысык каным төгүлгөндөн кийин Ыйса Теңир мага мен үчүн адилеттиктин таажысын кийгизет. Эгерде ушул менен сөз бүтүп кала турган болсо, анда бизде кандай ой пайда болот? Элчи Павыл аябай жакшы адам экен. Андан кийинки сөздөр эмне деп айтат? Адилет сот Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эле эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. Элчи Павыл гана эмес, бул дүйнөдө азыркы учурда жашап жаткан бардыгыбыз үчүн ошол сыйлык да берилет. Сыйлыкка ээ болгуңуздар келеби? Анда чын жүрөктөн каалаңыздар, умтулуңуздар. Бардык адамдар үчүн
адилеттиктин таажысы даярдалып жатат деп элчи Павыл айтат. Өз максатына умтулган адамдар үчүн эми мен бул дүйнө менен коштошор убакытым келди. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Теңир менен жолугам. Элчи Павыл өзүнүн жашоосун жашап отуруп, Кудай менен чогуу болгон убактысын ал жашоосу аркылуу күбөлөндүрөт. Кудайдын астында түз жүргөн адамдар бир эле элчи Павыл эмес, алар көп. Алардын ичинен бир нече адамдарды карай кетели. Еврейлерге жазылган кат 11 бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 11 бөлүм. 5 аят. 5-6 аяттар. Ишенгендиги үчүн Енох асманга алынды, ал өлгөн жок. Аны таппай калышты, анткени аны Кудай алып кетти. Алынып кетерден мурун ал Кудайга жаккандыгы жөнүндөгү күбөлөндүрүүгө ээ болгон элек. Билесиздерби? Енохко байланыш болгон сөз башталыш 5 бөлүмдө да айтылат. Кудайга жаккандыгы жөнүндө күбөлөндүрүүгө ээ болгон эле. Енохтун төрөгөн уулу Матушал. 65 жашында ал уул төрөйт. Ага чейин жөнөкөй эле жашоо менен жашаган. Матушал төрөлгөндөн кийин ал 300 жыл бою Кудайдын астында түз жашоо менен жашаган адам эле. Кудайдын астында 300 жыл бою жашаган жашоо эмнени билдирет? Кыскача айта кете турган болсом, Матушалды төрөгөн учурда Енохтун жүрөгүндө башкача сезим пайда болгон эле. Матушал эң эле узак убакыт жашаган адам, 969 жыл жашаган адам. Ыйык жазууну карай турган болсок, Нухтун 600 жылында Матушал 969 жыл жашаган эле. Анан Нухтун жашоосунда дагы, узак жашаган убагында дагы Кудай ага мүмкүнчүлүктү түзүп берген, адамдарга жакшы кабар сөзүн таркатышы үчүн. Матушал Енох дагы Кудайдын соттоочу Кудай экендигин жакшы түшүнгөн эле. Ал жөнүндө каякта жазылат? Жүйүт китеби 1 бөлүмдө 14 аят. 14 аятты окуйбуз. Адам атадан кийинки 7 тукумдан чыккан Енох да алар жөнүндө мына Теңир бардыгын соттош үчүн кудайсыздардын өздөрүнүн кудайсыздыгы менен жасаган иштеринин бетин ачуу үчүн ага каршы ошол сөздөрдү айткан кудайсыз күнөөкөрлөрдү ашкерелөө үчүн өзүнүн төмөндөгөн ыйыктары менен келе жатат деп пайгамбарчылык кылган. Кудай келет дагы кудайсыздардын бардыгын, алар айткан сөздөр кудайсыз күнөөкөрлөрдү ашкерелөө үчүн келет. Адам атадан кийинки 7 тукумдан чыккан Енох да ошол жөнүндө айтылат. Енох өз уулун төрөгөндөн кийин Кудайдын астында 300 жыл бою түз жүргөн адам. Кандайча ал Кудайга жаккандыгы жөнүндө күбөлөндүрүүгө ээ болгон эле. Кудайдын соту болот деген нерсеге ишенген. Бүт дүйнө жүзү Нухтун убагында топон суунун негизинде соттолгон эле. Азыркы учурда
биз жашап жаткан жашоо менен өтө эле окшош жашоо. Ошол учурда суу менен соттолгон, ал эми азыркы жашоо от менен соттолот дейт. Биз ошол сөздөрдү ыйык жазуу аркылуу күн сайын көрүп жатабыз, угуп жатабыз. Кээ бир адамдар айтат, бул сөздү биз 30 жыл мурун, 60 жыл мурун эле укканбыз. Азыр деле ыйса келе элек деп. Чындыгында менин балам төрөлгөндө ушул балам садикке барат болду экен деген ойлорум келди эле. Анткени 80-жылдары бизде эмне деген сөз таркаган, үйлөнгөнгө чейин эле Ыйса Машаяк келип калат, биз асманга көтөрүлөбүз деген. Анан балам чоңоюп садикке да барды. Менин теңтуштарым бирден эле бала төрөгөндөр көп. Анткени Ыйса Машаяк келип калат деп күтүп келишкен. Енох деген адам ошол жашоо менен жашоого мүмкүн болгон. Эмне үчүн? Анткени ал Кудайдын соту боло тургандыгына ишенген, даярданып жашаган. Дагы бир адам бар. Кудайдын астында түз жүргөн, Кудайга жаккан адам. Еврейлерге 11-бөлүм. Бул адамды ардыңыздар эле жакшы тааныйсыздар. 24, 25, 26 аяттарды мен окуп берейин. Еврейлерге 11-бөлүм 24-төн 26-га чейин. Муса жеткенде ишеним аркылуу фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тарткан. Ал күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан Кудайдын эли менен кошо азап чегүүнү артык көргөн. Чоң окуйбуз. Машаяк үчүн кордук көрүүнү ал Мисирдин байлыгынан артык байлык эсептеген, себеби келечектеги сыйлыкты караган. Чындыгында Мусадан дагы артык адам кайсыл адам? Төрөлгөндө чындыгында кул сыяктуу эч нерсеге эмес болгон жашоодо төрөлгөн. Бирок Муса фараондун кызынын баласы деп аталууга укукка ээ болгон элек. Эгерде сиздердин жашооңуздарда ушундай мүмкүнчүлүк бериле турган болсо, кандайча жашоо менен жашайт элеңиздер? Анткени иштебесек дагы өмүр бою курсагыбыз ток, киемибиз бүтүн, жашаганга мүмкүнчүлүк берилсе, Мусаны карап көрсөңүздөр, ал фараондун кызынын баласы болду. Өзү эмнени кааласа ошонун бардыгы ага бериле турган бийликке ээ элек. Анда Мусанын жүрөгүндө дагы өзү каалашынча ыңгайлуу жашоо менен жашагысы келе турган ой пайда болот элек. Биздин ата-энебиз таалыкпастан эмгектенип бизге жакшы шарттарды түзүп беришти. Бирок аны дагы жактырбаган балдары бар. Ошол мага жакшы бакыт катары гана берилдиби? Муса эмнени караган дейт, эмнеге умтулган? Өзүнүн еврей экендигин түшүнгөн. Анын апасы Жехебет ырларда дагы ыр ырдалат. Мусанын апасы жөнүндө ошол ырды укканда менин жүрөгүм аябай ооруйт. Эмне үчүн ооруйт? Анткени Мусанын апасы өзүнүн баласынан баш тартып, Муса өзүнүн еврей экендигин түшүнөт. Анткени еврей экендиги жөнүндөгү белги бар элек. Анткени ал
сүннөткө отургузулган эле өзүнүн еврей экендигин түшүнөт, өзүнүн көз алдында кулчулукта жашап жаткан баардык еврейлерди тааныйт. Ал убактылуу боло турган жыргалчылыкты каалаган жок. Тескерисинче Кудайдын эли менен азап чегүүнү тандап алган. Анын чечими туура чечимби же туура эмес чечимби? 1000 жолу чечим чыгарса дагы анын чечими туура. Бизге дагы Кореяда төрөлгөнүбүз, жакшы жашоодо жашап жатканыбыз бул жөндөн жөн эле бизге берилген мүмкүнчүлүк эмес. Дагы бир жерде чогуу ачалы. Башталыш 24-бөлүм. Башталыш 24-бөлүм. 58-аят. Алтымышка чейин мен окуп берейин. Ребекканы чакырып андан бул киши менен барасыңбы деп сурашты. Кыз барам деп жооп берди. Ошондо алар өздөрүнүн карындашы Ребекканы, анын эмчек энесин Ыбрайымдын кулун, анын жанындагы кишилерин кое беришти. Алар Ребеккага биздин карындашыбыз сенден миңдеген тукум төрөлүп, укум тукумуң душмандарыңдан турак жайларын ээлесин деп батасын беришти. Менимче бул Ребекканын өтө чоң тандоосу, кыйын тандоосу болду деп ойлойм. Анткени бир дагы жолу көзү менен көрө ала алган эмес. Ребекка үчүн эң эле оңой тандоо өзүнүн жанындагы эркектерге күйөөгө тийүүсү эле. Бирок ал такыр эле башка жерге, өзү барып көрбөгөн жерге турмушка чыгат. Азыркы учурда биздин жаштар үйлөнгүлөрү келбейт. Эмне үчүн? Анткени жашоо кыйын дейт, бала төрөгөн да кыйын дейт. Эгерде бала төрөлсө, эне болуп көрбөсө, бала төрөлбөсө, ал эне да боло албайт, ата да боло албайт. Мени кечирип коюңуздар, бирок эне болбогон адам Кудайды толугу менен таанып биле албайт. Анткени үйлөнгөн адам үй бүлөсүнө кам көрүп, ата-энесине кам көрүп, кайната кайненесине, алардын туугандарына, анан төрөлгөн баласына чейин кам көрүү бул оңой нерсе эмес. Мен буга чейин сөздүн башында айтып кеттим эле, машаякчы катары жумуш орунда дагы, үй бүлөдө дагы өзүбүздү туура алып жүрүү, туура жашоо менен жашоо бул оңой эмес. Бирок Кудай менен жолугушкан учурда ар бир кылган ишибизге жараша өзүбүздүн тиешебизди алабыз, сыйлыгыбызды алабыз. Ал үчүн Кудайдын астында туура жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Туура жашоо бул эптеп-септеп жашаган жашоону билдирбейт. Эч кандай белги бербестен жөн гана ыңгайлуу жашоо менен жашасак, ал чыныгы машаяктын жашоосу эмес. Эгерде силер чындыгында машаяк үчүн жашайм деп чечим чыгарган болсоңуздар болсо, Олимпиада жөнүндө айтып кеттим эле, жок дегенде трибунага чыкканга аракет кылышыбыз керекпиз. Чындыгында бул дүйнөнүн акырында биз жашап жатабыз. Өтө маанилүү убакытка ээ болгон адамдарбыз. Биздин бир туугандар көз жашын төгүү менен жок дегенде бир адам дагы куткарылып калса экен деген сиздердин жүрөктөрүңүздөрдү жакшы билем. Кечөөнү дагы мага телефон чалуулар болду деп айттым го. Пастор, бага жардам бериңиз, пастор бизге муну аткарып бердиңиз деген
телефон чалуулар болду. Ошол сөздөрдүн бардыгы ар бир адамдын жүрөгүнөн чыккан сөздөр. Ошол ишти аткарып жаткан сиздерге ушул сөздү айтып жатканым, өтө этияттык менен кайрылып жатканым, эмне үчүн бул сөздөрдү сиздерге айтып жатам? Анткени сиздердин араңыздарда балким бейишке барганым мага жетиштүү деп ойлоп калбашыңыздар үчүн. Балким биздин арабызда ошол адамдар болуп калбашы үчүн биз кабатыр болушубуз керекпиз. Мындай нерсени ойлоп көрсөңүздөр. Биздин счетубуз эки жерде бар. Счет десе эле бат эле банктагы эсебибиз деп ойлошуңуздар мүмкүн. Албетте банктагы сактай турган эсебиңиз, счетуңуз бар. Бирок биздин счетубуз, биз сактай турган нерсе бул асман падышачылыкта. Ошондуктан азыр асман падышачылыкта көптөгөн нерсебизди биз алдын ала сактап коюшубуз керекпиз. Теңир Ыйса менен жолугабызбы же жолукпайбызбы? Албетте жолугабыз. Ыйса Теңир бизге кандайча убада берди эле? Асман падышачылыкка барганда ар бирибиздин көз жашыбызды аарчып берем деп. Менин ишенимдүү кулум, сен жакшы иш кылдың. Сен бардык иштерде ишенимдүү болгондуктан сен менин даңкыма ээ болосуң. Жаман кул. Сенин ушундай адам экениңди мен биле алдым. Ошол эки адамдын бирөөсү биз болушубуз керекпиз. Жакшы, ишенимдүү кул деп аталууга же болбосо жаман, жалкоо кул дегенге мен ишенимдүү жакшы кул деген сөздү уккум келет. Ошондуктан мейли менин кылган иштеримди адамдар көрбөсүн, байкабасын. Сыйлык алышыбыз үчүн оң колубуз кылган нерсени соңул колубуз билбесин деп дагы айтылат. Кудайдын астында канчалык азап, кайгы болбосун, кыйынчылыктар болбосун, бирок анын бардыгын Кудайга тапшыруу менен ошол кызматты Кудай үчүн арнап жашай турган болсом, Кудай бардыгын эсептеп, чоттоп бизге өз тиешесин берет. Асман падышачылыкта биздин сыйлыгыбыз сакталат. Бул дүйнөдөгү алтын медальга ээ болуп, бул убактылуу гана жыргалчылык, убактылуу гана кубанычты тартуулайт. Ал эми бейишти ала турган биздин сыйлыгыбыз ал түбөлүккө сакталчу сыйлык. Акырында бир нерсени айта кетейин. Биздин мамлекет мурунку учурда өзүн кыйнап, зордоп бир иштерди аткарып келген эле. Ал эми азыркы биздин жашоодо эч ким бирөөнү зордоп кыйнабайт. Биздин азыркы жашап жаткан жашоону көз чаптырып кое турган болсок, жаш муундар өздөрү алдына кандайдыр бир максатты кое турган болсо, бирөө аны кыйнабаса дагы, сөз түрдө өз алдынча ошол максатына сөзсүз жетет деген. Жыйынтыгында биздин жаш балдарыбыз бир аз кемчиликтери көрүнсө дагы, алар Кудайдын астында чоң мындай эрдик жүрөккө ээ болгон адамдар экендигин биз жакшы түшүнүшүбүз керекпиз, билишибиз керекпиз. Андан сырткары чоң болобу, кичине болобу,
баардык адамдардын ичинде ошол каалоо болушун каалайт элем. Анткени биздин жашообузду Кудайга тапшырып, Кудайдын астында түз жүрүп, Кудайга жага турган күбөлөндүрүүгө ээ болушубуз үчүн ошол жашоого умтулуп биз да жашашыбыз керекпиз. Кудай менен жолуккан учурда Кудайдын астында көптөгөн мактоолорго ээ болушубузду каалайм. Кудайдын астында ушул мактоого ээ болуп турушубузду каалайбыз. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта биз менен чогуу болгондугуңуз үчүн, бизди сөзүңүз менен үйрөткөндүгүңүз үчүн, биз өтө алсыз, кемчиликтерибиз көп адамдарбыз. Кээ бир учурда денеге багынып жашаган учурларыбыз дагы өтө көп болот. Бирок сиздин алдыңызга келгенде уят кароого ээ болбостон, сиз өзүңүз бизди жетектөөңүздү суранабыз. Дүйнөнүн акырында жашап жаткан баардыгыбызга кайраттуулук менен жакшы кабар сөзүн таркатып, бири-бирибизге кубанычты тартуулап, ишенимдүү, жакшы кул деген мактоо сөзүнө ээ болушубуз үчүн жардам бериңиз. Улантылып жаткан биздин жайкы конференцияга дагы Кудай өзүңүз жардам берип, бүгүн түшкү сааттан кийин боло турган баарлашуу, сууга чөмүлдүрүлүү аземин дагы өзүңүз жетектеп берүүңүздү суранабыз. Бир гана сиздин эркиңиз аткарылып, акыркы боло турган 7-чи съезд аркылуу көптөгөн адамдар сизге кайрылып келүүсүн каалайбыз. Бүгүнкү күн үчүн ыраазычылык билдирүү менен Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.